Анан таза алтындан чырактан жаса. Ал чырактан чегип жасалсын. Анын өзөгү, бутактары, күнчалары, мөмөчөлөрү жана гүлдөрү өзүнөн чыксын. Анын 2 капталынан 6 бутак чыгып турсын. Bir капталынан 3 бутак, экинчи капталынан 3 бутак. Bir бутакта бадам гүлүнө окшош 3 күнча мөмөчөсү жана гүлдөрү менен, экинчи бутакта бадам гүлүнө окшош 3 күнча мөмөчөсү жана гүлдөрү менен болсун. Чыракдандан чыгып турган 6 бутактын баары ошондой болсун. Ал эми чыракдандын өзөгүндө бадам гүлүнө окшогон 4 күнча мөмөлөрү жана гүлдөрү менен болсун. Өзөктөн чыгып турган 6 бутактын экөөнүн астында да, экинчи экөөнүн астында да, үчүнчү 2 бутактын астында да мөмөчө болсун. Мөмөчөлөр менен бутактары анын өзүнөн чыгып турсын. Ал бүт бойдон таза алтындан жасалсын. Чегилсин. Ага 7 чырак жаса. Алды жагына жарык бере тургандай кылып, аларды чырактандын үстүнө орнот. Анын кыпчуурлары менен табаларын таза алтындан жаса. Чырактанды бардык куралдары менен 1 талант таза алтындан жаса. Байкагын, аларды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча жаса. 26 бөлүм. Чатырды болсо чыйратылган зыгыр бууласынан ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөрдөн токулган 10 килем менен жап. Килемдерге чеберчилик менен керуптардын сүрөттөрүн түшүр. Ар бир килемдин узундугу 28 чыканак, туурасы 4 чыканак болсун. Бардык килемдердин өлчөмү бирдей болсун. 5 килем бири-бирине, калган 5 килем бири-бирине бириктирилсин. Биринчи 5 килемдин экинчи 5 килем менен бириге турган четине ачык көк илмек жаса. Ошондой эле экинчи 5 килемдин биринчи 5 килем менен бириге турган четине ачык көк илмек жаса. Биринчи 5 килемдин акыркы килеминин четине 50 илмек жана экинчи 5 килемдин акыркы килеминин четине 50 илмек жаса. Илмектер бири-бирине дал келиши керек. Алтындан 50 илгич жасап, килемдерди илгичтер менен бири-бирине бириктир. Ошондо бир бүтүн чатыр болуп калат. Эчкинин жүнүнөн чатырдын үстүн жаба турган килемдерди токут. Ошондой эле килемден 11 жаса. Bir килемдин узундугу 30 чыканак, туурасы 4 чыканак болсун. 11 килемдин өлчөмү бирдей болсун. 5 килемди өзүнчө, 6 килемди өзүнчө бириктир. 6 килемди 2 кабаттап чатырдын алдыңкы бетине тарт. 5 килемдин акыркы килеминин четине жана 6 килемдин акыркы килеминин четине бири-бирине бириктирүү үчүн 50 илмек жаса. Анан 50 жезилгич жасап, аларды илмектерге киргизип, бир жабуу болгудай кылып бардык килемдерди бириктир. Ал эми чатырдын акыркы килеминин жартысы чатырдын арт жагын жаап турсун. Ал эми килемдер чатырдын 2 капталын жаап, астыңкы килемдердин бир жагынан бир чыканак, экинчи жагынан бир чыканак ашып турсун. Чатырдын үстүн жабуу үчүн кызылга боелгон кой терисинен жабуу жаса. Анын үстүнөн жабуу үчүн сайгак терисинен жабуу жаса.